Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз математика сабағынан бөлімді фигуралар менен танышабыз. Анда сабаққа көңіл буруп отурабыз. Бөлімді фигуралар булар: пирамида, шар, конус, куб, цилиндр, параллелепипед. Biz буларды турмушубузда көп эле колдонуп жүрөбүз. Буларды биз бөлүмдүү фигуралар дейбиз. Бөлүмдүү фигуралардын бир нече грандан жана бир нече кырларынан турат бөлүмдүү фигуралар. Жана бөлүмдүү фигуранын бир гана гранын сегиздикке жайгашат, калган грандары мейкиндикте болот. Ошон үчүн буларды биз бөлүмдүү фигуралар дейбиз. Азыр анда бул видеого көңүл бургула. Бөлүмдүү фигуралар: шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, куб, параллелепипед, куб, параллелепипед, куб, параллелепипед, конус, пирамида, конус, пирамида, конус, пирамида, цилиндр, призма, цилиндр, призма, цилиндр, призма. Пирамида көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Пирамида жашоо турмушта кандайча кездешет? Шар көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Жашоо турмушта. Конус көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Конус жашоо турмушта. Куб көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Куб жашоо турмушта. Параллелепипед көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Жашоо турмушта. Цилиндр көлөмдүү фигура, жөнөкөй фигура. Жашоо турмушта. Бул кызыктуу нерсеге көңүл буруп койгула балдар. Пекин шаарында жанып турган куб бар экен, мындан чоң. Забил паркында мындай кубтун эстелиги бар экен. Бельгияда туура эмес 3 бурчтук. Ростов-на-Дону шаарында мрамор шары бар экен. Германияда болсо көп бурчтуктардын мындай эстелиги бар экен. Балдар, келгиле эми
көлөмдүү фигуралар боюнча алган билимдерибизди бышыктап, тесттен өтөлү. Көлөмдүү фигураларды тиешелүү аталыштары менен дал келтиребиз. Бул жерден биринчи биз кайсы фигураны көрүп турабыз балдар? Туура. Цилиндр. Кийинки фигура шар. Үчүнчү фигура пирамида. Андан кийинки фигура параллелепипед. Акыркы фигура болсо куб. Силерге да ушундай болдубу балдар? Анда текшеребиз. Туура азаматсыңар. Табышмакты таап жана жообун сүрөттөн көрсөтөбүз. 6 квадрат бирикип түбөлүккө дос болду. Квадраттыкы сыяктуу бурчтары да тик болду. Бул жердеги сүрөттөрдөн көрсөтөбүз. Куб. Эми текшерип көрөлү. Туура. Берилген буюмдарды тиешелүү көлөмдүү фигуралар менен туташтырабыз балдар. Бул жерден силер биринчи сүрөттө эмнени көрүп жатасыңар? Шляпаны. Бул кайсы фигура менен туташтырсак болот? Туура. Цилиндр менен туташтырабыз. Кийинки топ. Топту биз кайсы фигура менен туташтырабыз балдар? Шар менен. Кийинки кубик рубик. Баарыбыз жакшы көрүп ойногон кубик рубикти кайсы фигура менен? Куб менен. Андан кийин компьютердин процессорун биз параллелепипед менен туташтырсак туура болот. Анда текшерип көрөлүк балдар. Туура. Ар бир тизмеден туура жоопту тандайбыз. Футбол тобу, цилиндр, шар, конус. Кайсынысы туура келет балдар? Албетте шар туура келет. Муздаткыч. Куб, пирамида, шар, параллелепипед. Кайсы менен туташтырсак болот? Параллелепипед менен. Мүйүз. Конус, цилиндр. Мүйүз бул конус. Чучук, пирамида, цилиндр. Эми текшерели. Туура. Кийинки тапшырмабыз болсо, фигуралардын аталыштарындагы таңгаларды саны боюнча кемүү тартибинде жайгаштырсаңар, көлөмдүү фигуранын биринин аты чыгат. Кайсы фигуранын аты чыкты балдар? Куб. Текшерип көрөлүк. Туура. Балдар, силер бардык тапшырманы ийгиликтүү аткардыңар. Силер көлөмдүү фигуралар боюнча эң жакшы түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Анда жакшы түшүнүк алсаңар, көлөмдүү фигуралардын сүрөтүн тартып, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.